Султанбай Айжигетовдун парламенттеги Баткендеги анклавтар аскерий оор техникалар тууралуу билдирүүсү эксперттик чөйрөдө популизм катары сыпатталды. Андан кийин жана тяжелый техниканы чыгарыш керек эмеден, анклавтардан. Эл аралык эмелер боюнча, тажрыйба боюнча анклавтарда вообще тяжелый техниканы кармаганга вообще укугу жок ачкандай. Анклавга кирген эмелер, куралдар, особенно эмелер бүт барды биздин мамлекетте учетто болуш керек. Бул мамлекет үчүн кооптуу, бирок ал техникалар качан кирген деп иликтеп көрсөк, дал ушул Султанбай Айжигетов Баткендин губернатору болуп турган мезгилде жайгаштырылган дейт адистер. Көсөнүн акылы төштөн кийин дегендей бир нерсе болуп кетсе, кезекте ыңгайлуу креслода отурган эл өкүлү эмес, карапайым тургундар жабыркай тургандыгын эстеши керек деп эскертишет. Бул мисал үчүн өзү учурунда губернатор болуп турса, ошол учурда кандайдыр бир сүйлөшүүлөр жолу менен ошол техникалар коюлган болсо, тынчтыкты сакташ үчүн, жанагындай тиги биздин чек арага кирип келүүчүлөр болбош үчүн, ал ошол кезде ошол маселелерди чече албаса, азыр парламентте просто баягы популисттик ойду айтып, элге көрүнгүсү келип атат да. Вот Айжигитов парламентте ушинтип сүйлөп турат экен. Ан туурабы, туура эмеспи, учурунда өзү чече албаган маселени айтышы бул бир эсептен уят болот. Бул акылдуулук эмес, акылсыздык болот. Депутаттын Баткендеги анклавтар боюнча маселе көтөргөнү бул өтө талуулуу маселе дейт Мурат Иманкулов. Анткени Султанбай Айжигетов айткан оор согуштук техникалар ал өзү Баткен облусунун губернатору болуп турган кезде киргизилген. Көргөсүн патриот көргөзгүсү келип, анан мамлекеттик органдарды аларды ишсиз катары көргөзүп, алардын бетине бир көө жапкысы келип аткан аракет катары баалаганга болот да. Өзүн жакшы көргөзгүсү келип, анан мамлекеттик органдарды жаман көргөзгүсү келип аткан аракет катары баалаганга болот да. Анан эми куралды мисалы үчүн улуттук коопсуздук комитети чыгарганга аракет кылган учурда алар ыктыярдуу түрдө чыгар дегенде эле чыгарып кетпейт. Демек бул мамлекеттердин ортосундагы бир жаңжалдын күчөп кетишине алып келиши мүмкүн. Ошондуктан бул жерде куралды чыгарыш үчүн же кошумча куралдарды алып барып, анан эки тарап тең кайра келишимге келип экөө тең чыгарып кетиш керек, же болбосо дипломатиялык жолдорду издеши керек. Чек ара маселеси өтө орчундуу маселе. Көптөгөн жоготуулар, согуштук чыр-чатактар, терешүүлөр болуп жатканы баарыбызга белгилүү дейт генерал Артур Медетбеков. Мындан улам согуштук аскердик оор техникаларды чек ара аймагына жайгаштыруу бул бүгүнкү күндүн талабы. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы 30 жылдан бери чечилбей келген чек ара маселелери өтө орчундуу орунделет. Ошонун кесепетинен көптөгөн жоготуулар, согуштук конфликттер, тирешүүлөр болуп жатканы баарыбызга белгилүү. Ошонун негизинде аскердик паритетти сактоо үчүн согуштук аскердик оор техникаларды чек ара аймагына, чек арага жайгаштыруу бул бүгүнкү күндүн талабына ылайык болуп калгандай сезилип калды. Депутат Султанбай Айжигетов эмоцияга алдырып, кыжырдануу менен айткан аскердик техника Барух анклавына, анын ичинде губернатор болуп турганда жеткирилген. А балким Тажикстандан Баткен облусунун башчысынын макулдугусуз мындай кадамга бармак эмес. Демек, депутаттын азыркы сөзүн таза популизм катары бааласа болот дешет талдоочулар. Эске салсак, Султанбай Айжигетов 2005-жылдан 2008-жылдары жана 2010-2011 жылдары Баткен облусун жетектеген. Сүйүнай Тагаева, Бакыт Кыязов, ЛТР Бишкек.